Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Дастан Сарыгулов. Дастан Сарыгулов, Кыргыз Республикасынын экс-мамлекет катчысы, мамлекеттик кызматтын 1-даражадагы мамлекеттик кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс-депутаты, 12 китептин жана 17 эл аралык илимий эмгектердин автору. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келиптирсиз. Дастан агай, учурда коомдун көйгөй болуп аткан маселе ар тармактуу болуп кетти, бирок эң негизги тармактардын бирине кирген ошол кыргыздын үрп каада салты боюнча сиз менен талкуу кылабыз. Мени гана эмес, башкаларды тынчсыздандырып жаткан нерсе, бул кыргыздын үрп каада салты өзү кыргыздарга керекпи? Сиздин буга чейин бир китебиңизди окуп калганмын, Кемиген кыргыз, кемтирилген китеп деп. Биз ошол багытка бара жаткан жокпузбу? Биз даанышман бабаларыбыз бизге калтырган сөздөн баштасак маегибизди. Салт бузулса, эл бузулат деп айткан экен бабаларыбыз. Бул эмне үчүн салт бузулса, эл бузулат? Өтө терең маселе. Кыргызда дагы бир сөз бар. Салт элден өйдө дейт. Мен элден өйдө жараткан. Кантип салт элден өйдө? Эмне үчүн бабаларыбыз салт элден өйдө деп айткан? Бул өтө чоң маселе. Эми чечмелеп келгенде деги эле салт кантип жаралган, качан жаралган? Кыргыз салтынын көбү 10 000, 15 000 жыл мурда турмуш муктаждыгынан жаралган. Кыргыз салты нечен миң жылдык сыноодон өткөн, өзүн актаган. Кыргыз салты мындай айтсак болот, бул билим. Адам болуп, адамча жашоонун мектеби кыргыздын салты. Мына элден өйдө деп салтты бабаларыбыз бекер айткан жок. Себеби элди ынтымакта, биримдикте кармаган кайсы күч бар деген суроого жооп издесек, бир үй бүлөнүн мүчөлөрү ар бөлөк мүнөздө, кыялы дагы бөлөк, максаты да бөлөк болот, кызыкчылыгы да бөлөк болот. Оңой менен бирикпейт бир үй бүлөдө. Ал эми нечен миллион адамдар кантип биригет, кантип ынтымакка келет? Бир эле жол бар. Ата бабанын салты, биздин тарыхыбыз, кыргыздын наркы. Ошон үчүн бабаларыбыз салтты ыйык тутуп, бекем кармаган эл болгон. Көп салтты, салт билим дегеним, мына китеп Амантур Акматалиев аксакал 2000-жылы жазган, 20 жыл болуп калды. Кыргыз каада салт үрп адат деп. Могу ушу китеп чоң билим. Бул билимди биздин бабаларыбыз канча кылым бою издеп отуруп чогулткан билим. Элди жаратуучу күчүн, кудуретин бир муштумга чогултуп, элдин кызыкчылыгы, келечек муундардын бактысы үчүн ушул салттарды бизге аманат кылып, керез кылып калтырган. Ошон үчүн салт кийинки мына 30 жыл эгемендик орунда, андан мурун Союз убагында коммунисттик идеология, марксизм, ленинизм деп отуруп, атеизм болуп, биз көп салтыбыздан алыстап калдык. Ал эми кээ бир элдер дин аркылуу өзүнүн салтын бекем сактап калды. Мисалы, араб өлкөлөрүн айтсак болот, Индия эли деле ошондой, Кытай эли деле ошондой. Ошон үчүн салт бул улуу билим, биздин бабаларыбыздан калган керез, насаат, үлгү, мектеп. Эгерде чечмелеп отурсак, бул өтө узун сөз болуп кетет салттарга. Илгери салтты бузган адам эл бузар деп койчу экен да. Ким салтты сактабайт? Ай, сен эл бузар турбайсыңбы? Эмне үчүн сен элдин наркын, салтын
бекем кармабайсың, карманбайсың. Сен элди эмне үчүн бускуң келет деген доор болгон. Чын эле ошо доордо кыргыз эли дүйнө элдердин алдыңкы катарында турган, дүйнө элдердин бир тобун башкарган, зомбулук, зордук менен башкарган эмес, иман, адеп менен башкарган, акыл менен башкарган, көрөгөчтүгү менен башкарган. Мына кыргызда сөз бар, бийлик жаратканда андан кийин элде дейт. Кыргыз ошентип айтат. Демек, жараткандан кийин кыргыз экинчи эле катарга элди койгон. Элдин кызыкчылыгын, элдин абалын, элдин муктаждыгын, элдин келечегин, элдин көйгөйүн. Ошондой нарк менен кыргыз канча миң жыл бою жок болбой сакталып, мына бүгүнкү күнгө чейин жетип отурат. Азыр 30 жыл эгемендүү доорунда биз салтыбыздан ого бетер кол үзе баштадык. Мунун себептери көп, мунун экономикалык себептери бар, саясий себептери бар. Анан жана дүйнөлөшүү, глобализация доору дегендин кесепети да катуу тийип атат. Бизге чет өлкөнүн буюм тайымдары менен, ыр күүлөрү менен, маданияты менен эмне элибизди каптап атат. Өзүңөрдүн салтыңарга силер муктаж эмессиңер. Андан көрө мына бийлегиле, мына байыгыла, мына саткыла, мына соода кылгыла, байлык топтогула дегенден башка анын өзөктүү ою жок. Мына ошонун дагы таасири абдан кесепеттүү болуп турат. Биз кээде абдан өкүнүп калабыз, себеби мисалы жөнөкөй эле салт, улууга урмат, кичүүгө урмат, кичүүгө ызат деген сөздү эстесек, азыр тең тайлашып, мен кыйынмын деп улуу күчүн ылгабай, чет-четин эле айтып койсок болот. Ким утуп атат мындан? Мындан албетте мына батыш өзүнүн буюм тайымдарын бияка алып келип сатып акча табуунун аракети, аларга кыргыздын келечеги, кыргыздын салты, наркы аларды кызыктырбайт албетте. А биз ошону жакшы көрүп, ошону үлгү туюп, биз дагы азыр бир топ жагымсыз иштерге жол ачып атабыз. Ал эми биздин бабаларыбыз мынтип айткан: адамча жашабасаңар турмушуңар тозокко айланат деген. Биз мына 30 жыл күбө болуп отурабыз. Чын эле турмуш тозокко айланып баратат. Салттын бир улуулугу эмнеде? Эл аны өз ыктыяры менен кабыл алат. Өз ыктыяры менен карманат дагы, бекем сактайт. Ал салт мындай тигиндей деген мыйзамда жок. Жарлык дагы жок. Бийлик тескебейт, бийлик талап кылбайт. Бирок 30 жыл эгемен доорунда баш мыйзам 11 жолу алмашылды. Элибиз баш мыйзамдар менен жашаган жок. Элибиз элдүүлүгүн кантип сактап атат? Ошол эле ата бабанын салтын, үрп-адат, каада нускасын кармап эле элдүүлүгүн сактап келип атат. Кыргыз болуп, кыргыз улуу тарых жараткан, улуу маданият, манас дастанын эле алсак жетиштүү болор. Мына ата бабадан бизге калган маданият, улуттук дөөлөт дагы да болсо кыргыздын улуулугун камсыз кылып турат. Мына кыскача айтканда, бул өтө көңүл бура турган маселе. Бир чети буга көңүл бурбай калган үчүн биз турмушта көп терс көрүнүштөргө күбө болуп отурабыз. Соттошуулар, араздашуулар, терс жоруктарды көрүп атабыз. Ар кандай жагымсыз батышты туурап, же бөлөк элдерди туурап, өзүбүзгө жат болгон бий болобу, кээ бир ырлар болобу, кыял жоруктар жагымсыз, сөөмөбү кезөө, кыргыз эми улуу эл, сөз адеби, журум-турум адеби, мунун баары эстен чыгып бараткансыйт. Мунун баары салтка жуурулушкан. Анан макал лакаптар менен терең бекем кылып цемент бекиткенде
ушундай кылып макал лакаптар менен эл оозунда жүргөн, айтылып, күнүмкү турмушта ай бул жарашпайт, мындай кыл, андай кыл деп эле тескеп улуу муундай кичүүлөрдү тарбиялап отурганда сөздүн кыскасы ушул. Азыркы сөзүңүздө айтып кеттиңиз, ошол эле салттардын жоголуп баратканына 4-5 себеп бар депчи. Эми ошол себептерге байланыштуу кыргыз калкы ооп баратканы бул кайдыгерлик же келечектин бир чоң трагедия эмеспи? Муну кантип сактап кала алабыз? Мына азыр көрүп атасыңыз, жалпы кыргыз эли дейлиби же башка чаар жайыт болуп кеттик да. Мунун себеби эмнеде? Муну кайра калыбына келтире алабызбы? Ошол үрп каада салттар менен кыргыз элин тарбиялоо. Макал лакаптар менен сиз азыр айтып кеткендей эле. Муну мындай деп айтсак болот. Турмуш муктаждыгы бизди кааласак да, каалабасак дагы ата бабалардын салтына алып келет кайра. Себеби дагы бир жолу айтып коеюн, адамча жашабасаңар турмушуңар тозокко айланат деген бабаларыбыздын сөзү ал күчүн жоготкон жок. 30 жыл эгемен доорунда анандай таасир болду, чарбалык жагынан, саясий жагынан көз каранды болуп калдык. Ошонун кесепети, ошонун залакасы, бирок элибиз, мен оюмча, элибиз түшүнө баштады. Алтынды кумдан ажыратып ылгай турган мезгил келгенин көрүп атабыз. Себеби бийлик деле азыр эмне менен элди башкарат? Мыйзам менен башкарат, анан кийин бийликтин күчү зордук, зомбулук менен башкарат. Биздин бабаларыбыз кантип бир нукка, бир кепке келип турган, анткени өз ыктыяры менен ата бабалардан калган нарк салтты бекем кармап, кан бийлигинен нарк күчтүү деген кыргыз. Наркты кандай баалаган кыргыз? Кан бийлигинен өйдө койгон. Салтты элден өйдө койгон. Караңыздарбы? Салт бузулуп, эл бузулат деген, тил бузулуп, дил бузулат деген сөздүн чын экенин бүгүн турмуштан көрүп атпайбызбы? Албетте кыргыздын келечеги батышты туурап 30 жыл кайыкка барып калдык. Бөлөк өлкөлөрдүн көчүрмөсү болобуз деп абалыбыз кандай болуп калды? Дүйнө элдерин башында турган биздин доордон мурда, Аржан дөбө маданиятында дөбө мүрзөгө 80ден көп аттын сөөгү толук коюлган. Индиядагы буюмдар келип табылып атат ошо көрүстөндө. Египет, Мисирден келген биздин бабаларыбыздын, биздин бабабыздын дөбө мүрзөсү. Аны кантип ар жерде чүкө томпой, кемер-кур, тушкийиз, көкөр, куржундар бизге таандык, биздин бабаларыбызга таандык экенин далилдеп турат да. Ошондой абалдан бүгүн кандай абалга түшүп калдык? Бизди бирөө сыйлайбы? Биз менен бирөө эсептешеби? Бизди урматтайбы, даңктайбы? Жок, андай эмес азыр. Кайры садака сурап, карызга сурап, ушунча керемет мекен туруп, жер байлыгы, кен байлыгы мол туруп, анан кийин кайры садака менен окат кылган себеби эмне? Ата бабанын улуу жолунан адашканыбыз. Ошол жолдун адашканыбыздын бир белгиси биз ата бабанын салтын көңүл бурбай да калдык, карманбай да калдык. Ойлоп атабыз, мына 21-кылым анын кереги жок деп. Адам коло доорунда дагы, таш доорунда дагы адам болуп жашаш керек эле. Илгертен бери ошондой. Ал кайсы доор болот? 21-22-кылым болобу? Адам айбан болбош керек. Адам адамча жашаш керек. Мына бабаларыбыздын керес сөзү ушундай. Акыркы учурларда жалпы эле коомчулук биздин улуттук идеология деп эле кыйкырып атабыз. Бирок ошол нерседен бир кандайдыр бир жылыш жок, же бир максатка деле жеткен жокпуз да. Өзү негизи ушу улуттук идеология деген эмне агай? Бир сөз менен айтканда, эгерде кыргыздын улуу бай тарыхына кайрылсак, улуттук идеология деп биз эмнени айтабыз? Кыргызды 10.000 жыл, 15.000 жыл бою күчтүү, кубаттуу, нарктуу, адептүү кылган касиеттин баары ал ошол улуттук идеология кирет. Албетте тарых, тилибиз, маданият, өнөрүбүз, каада салтыбыз, нарк нускабыз, адатыбыз, ушунун баары улуттук идеологияны түзөт. Кыргызды
күчтүү кубаттуу кылып ынтымак биримдигин күчөткөн нерсенин баары улуттук идеология деп таанылыш керек. Улуттук идеология болбосо камгак чөптөй шамалга тиги соксо ошака улам отура беребиз да. Мына 30 жылда Швейцария болобуз дедик, кыялданып Турция болобуз дедик, Малайзия болобуз дедик. Бир гана кыргыз болобуз деп айтпайбыз да. Себеби биз бир топ маңкуртчулукка моюн берип калдык. Туура. Тарыхыбызды билбейбиз, эне тилибизди баалабайбыз, комуз күйүүсүн укпайбыз. Ата бабалардын салтын жээрибиз кээде. Бул эми эскинин белгиси. Азыр заман бөлөк. Азыр анын баарынын кереги жок деген саясат кээде жүрүп атат. Чын-чынына келгенде айттым го, кайсы доор болбосун адам адамча жашаганда бактылуу болот. Эгерде адам бүгүнкүдөй айбан кылбаган ишти кылып атса, мунун алдыга жылуу деп баалоо мүмкүн эмес да. Бул келечекке жол эмес. Бул артка кетүү жол болуп атат да. Мына 30 жыл эгемен доорунда экономика маселесин алабызбы, маданий маселесин алабызбы, улуттук дөөлөткө кайрылабызбы? Биз көрүп атабыз. Биз көп жоготууга учурадык. Эми эсибизге келишибиз керек. Ата бабалардын улуу мурасына кайрылышыбыз керек. Албетте кээ бир заманга туура келбеген нерселерди түшүнүк менен аны мүмкүн колдобош керек. Бар ушундай бизде. Мына кыз ала качуу деген сөз абдан көйгөйлүү болуп кетти го. Чындап айтканда кыргыз эч качан кыз ала качкан эмес. Аны кандай күч менен, зордук менен сүйлөшпөй, мал катары уурдоо болгон эмес. Себеби намыстуу кыргыз буга жол берген эмес. Эгерде жанагыны азыркыдай кылып эле, капка салып эле, буту колун байлап алып кетсең, чоң жаңжал, чоң согушка, чоң айыпка алып келгенде. Бөлөк маселе, эки тарап сүйлөшкөндөн кийин, кудалашкандан кийин, аны эми баягы мындай кызык болсун, үлгү болсун деп, жол жобосу менен аркан тосуп, бул бөлөк маселе. Бул кыздын макулдугу менен, ата энесинин макулдугу менен болгон ырым-жырым. Ырым-жырым. Анын да тарбиялык мааниси өтө чоң болгон, зор болгон. Ал эми азыркы терс көрүнүштөр бул таптакыр биздин салтыбызга жатпайт. Себеби биздин бабаларыбыз минтип айтканда, аял дейт, үйдүн шам чырагы, тилеги дейт. Эркек үйдүн күч кубаты, тиреги дейт. Ушундай сөз айткан кыргыз кантип ала качат, мал уурдаганда уурдайт. Ошол маңкуртчулуктун бир белгиси. Биз эми ошону азыр мыйзам менен күчөтүп тыябыз деп атабыз. Мен угуп калып атам, камаш керек кол тийгизген эркектери деп. Балдарын ким багат? Анда бир топ эле кишилер камалып кетпейби? Же ошо менен сыймыктанабызбы? Мен таң калам, мына коңшу бир мамлекет бар, ал жерде абдан көп чектөө киргизди аял затка карата. Тияка барбасын, бияка барбасын, коштоосун чыкпасын деп. Эми шумдук аял зат ушундай мамиле кылуу дегиле акылга сыйбаган маселе. Бирок 21-кылымда ошого барып атат да. Бул албетте эскичиликтин белгиси. Биздин бабаларыбыз мына эр сайыш бизде абдан кеңири тараган. Эркектер эр сайышты аяктагандан кийин аялдар эр сайышка түшкөн. 1924-жылы эр сайышка түшкөн. Эми ошондо эр сайышка катышкан аял затты кыз бала кезинде бирөө кантип уурдасын? Намыстуу кыздарыбыз эч качан ага жол берген эмес. Азыр бул кыргыз эли биз мындан бир нече жыл мурда пайда болгонбуз. Биздин тарыхыбыз мындай болгон деген нерселерди биз жат көрүнүш катары калтырып атабыз да. Эмне кылыш керек агай? Бул тарыхты кайра эстетишибиз керекпи же тарых жабыл китеп жабылуудан кала бериши керекпи? Эгерде биз тарыхыбыздан кол үзсөк, анда биз эч качан келечекке жол таппайбыз. Себеби биз эч качан казак да боло албайбыз, немис да боло албайбыз, орус да боло албайбыз. Биздин келечегибиз кандай жолдо турат? Ата бабанын жолун бүгүнкү замандын талаптарына ылайык өздөштүрүп улантышыбыз керек. Ошол болбой жатат. Эмне үчүн болбой жатат? Ал 70 жыл совет доору эскинин баарын жамандаган, кыргызды кемсинтип басынткан, силер мал менен жүрүп мал болуп калгансыңар, операны билбейсиңер, силерде балет деген жок,
биз болбосок силер таптакыр жер үстүндө жок болуп кетет элеңер, силер 16-кылымда калыптандыңар араң эле деген саясат 5000 кыргыз элинин аң сезимине кирип алды да. Ошол азыркы саясатчылар, ошол азыркы депутаттар, өкмөт мүчөлөрү ошолордун арасынан чыгып бийликке келип атат да. Ошондой аң сезим менен кыргыз маданиятсыз экен, кыргыз жапай экен. Аны азыр тарыхка кайрылсак, биздин көзүбүз ачылып атпайбы? Мына тарых, чыныгы кыргыздын тарыхын карап отурсак, Төлөктөрөкан Аксакал жазып атпайбы? Кыргыз Эне сайга барганда биздин доордон 5-6 миң жыл мурда ээн жер экен. Ээн сай деп нечен миң жыл мекендегенден кийин энебизге айланып калды бул жер. Ата бабалардын сүйөгү жатат ушул жерде деп Эне сай деп өзгөрткөн экен. Минусинск мына көрүп атабыз, Миң Өзөн, Красноярск, бул Кызыл Жар, туурабы? Жер сууларынын аттары эмнени далилдеп атат? Биздин улуу тарыхыбыз калган Хакасияны дүйнө археологтордун Меккасы деген баа берип атат. Дүйнөдө бир эле Мекка бар. Ислам дининде Сауд Арабияда, археологтордо Хакасия тандалды. Ошол тарыхый эстеликтердин баары кимге таандык? Биздин бабаларыбызга таандык. Эмне үчүн биз сыймыктанбайбыз? Бабалардын даңкы болбой, тирүүлөрдүн баркы болбойт деп кыргыз айткан. Хакасиядагы дүйнө элдери суктанып, таң калып, кезекке туруп, келип таанышып, бул коло дооруна таандык экен, бул неолит дооруна таандык экен, бул болсо палеолит дооруна таандык экен деп муктаж болуп, көргөнгө зар болгон тарыхый эстеликтерди биз баалабайбыз да. Ошон үчүн биз өткөнүбүздү унутсак, биз эч качан келечекке жол таппайбыз. Бизге жукпайт. Ошол эле Ислам Абдыганиевич Каримов Өзбекстан, ошол себепторун деле өздөрүнүн кинолорун өзбек тилине которуп, алар өздөрүнүн үрп каада салттын улуттук идеологиясынын жомоктору аркылуу элге кулагына жаткыла баштаган да. Азыркы эле Казакстан мамлекети казактар өздөрүнүн жомокторду тартып, кыргыз тилин, казак тилинде, өзбектер өзбек тилинде жомокторду байтып келатат. Эмне үчүн кыргыздар ошол көрүнүштү жокко чыгарып атат дагы сүйлөйт. Бир гана сүйлөйт, аракет кылган адам жок. Кандай жол менен биз мындай абалга келип калдык, муну билиш керек. Ошо кандай жол менен келип калдык? Мына кандай жол менен келип калдык? Совет доору жаңы эле бутуна туруп, совет бийлиги калыптанганда, кыргыз байыркы эл экенин баары жакшы билген. Кыргыздын маданияты, дүйнө таанымы, кемеңгер кылымдарды карыткан экенин билген. Ал жөнүндө көп тарыхый булактар бар. Бирок КПССтин идеологиясы эскинин баарын жок кылыш керек эле, анын баарын уратыш керек эле, анын калдыктарында жаңы коом курабыз деген саясат болгон да. Ошону ишке ашырыш үчүн кыргыздын мурдагы тарыхын, тилин баарын жок кылыш керек эле. Жанагы түрк илимпоздордун 1000ге жакыны атылып кеткен 1930-жылдардан баштап 1040-жылга чейин көп окумуштуулар атылып кеткен. Мына Үмөт Молдо, Чоң Санжырач түрмөдө 1943-жылы кайтыш болду да. Ага кандай айып койду? Сен Санжыраны чогултасың. Сен жаңы доорду түшүнбөйт экенсиң. Сен эскинин калдыгын жайылтам деп атасың деп, мына түрмөдөн жок болду. Белек Солтонов бу 61 жашында атылып кетти да. Анан Кулак деп, Манап деп Украинага, Сибирге канча айдалды. Атүгүл 1952-жылы Марбайжиевдин атасы Ташим Байжиев, Бектенов, ушул кишилер Чоң Казакты орус тилге которуп, Манасты даңазалаа атасыңар деп сот өкүмү жок. 3 тамганын чечими менен 10 жылга кесилди. Анан ошондой каардуу саясаттан кийин ким анан кийин кыргыз тилине күйөт? Жүрөк керек да. Анан мына ата мекен согушу мыктылардын көбүн чалгы чапкандай эле алып кетти да. Андан мурда тың кыргызга күйгөн, улут дегенди терең мындай карманып, ошо менен жашаган талай адамдар атылып кетти.
Анан кимдер калды? Жамбактылар калды, кошоматчылар калды, кокуй айтпа, кокуй тийбе, унчукпа деген Туура айтасыз. саясат болуп калды да. Эми ошондон алигече баш тартпай келатабыз да, тарта албай келатабыз. Мунун себеби жана айттым, дагы бир маселе, мына союз тараганы менен чоң мамлекет Россия дагы эле өзүнүн таасиринен чыгарбайбыз деген саясат жүргүзүп атат да. Бул саясаттын түбүндө экономикалык көз карандылык болуп турат да. Биздин мигранттар 1 миллион мигрант тиякта жүрөт. Алар айтып атат, эгерде биздин саясатты кабыл албайм десеңер, миллион мигранттарды айдап жиберебиз мекениңерге деп атат да. Алар барса жумуш жок, бийликти алмаштырат дегендей көчөгөнүн артында сөз болуп атат. Мына бу дагы ошонун таасирин берип атат. Биз өз алдынча саясат толук кандуу жүргүзө албай жатабыз да. Бул ошонун кесепети. Бирок бул эми көп уланбайт деп ойлойм. Себеби эл түшүнүп атат. Мына 3 инкылаптан кийин эл көрдү. Эмне болуп атат, кандай болуп атат. Кыргыз азыр дүйнө мамлекеттерин көп кыдырганга мүмкүнчүлүк алды. Саякаттанып баратат. Иш менен, бизнес менен, ишкерлик менен барып атат. Кыргыздын көзү ачылып атат. Бирок эң негизи кыргыз өзү ким экенин, ким болгон, кыргыздын бабалары кандай тарыхый жолду басып өткөн, дүйнө тарыхына, дүйнө цивилизациясына кыргыз эмне кошкон, кантип кошкон, качан кошкон, кыргыздын артыкчылыгы эмнеде, кыргыздын улуулугу эмнеде дегенди билбейбиз. Мисалы, мына ошол кыргыздын артыкчылыгы эмнеде агай? Артыкчылыгы абдан көп да. Кыргыздын артыкчылыгы Башка элдерден айырмаланып абдан көп. Себеби кыргыз илгертен бери, мына Анвар Байтур китебинде жазып атат, биздин бабаларыбыз 250 миң жыл мурда тоо таштарда, мына Сибирдин тоолорунда, мына Тянь-Шань тоолорунда байырлаган деп атат да. Биз илгертен бери бийик тоолуу шартта жашаганбыз. А бийик тоолуу шартта аман калуунун бир эле жолу бар. Биринчиден жамаатташуу, урук тууганды ыйык тутуу, элге кызмат кылуу. Ошон үчүн кыргызда сөз бар: элине пайдасы жок, тирүүнүн өлүгү. Азыр дагы энелер бала төрөгөндө тилеги элиме кызмат кылып бер айтат да, туурабы? Мына көрдүңүзбү кандай салт бизде калган. Кыргыздын артыкчылыгы, кыргыз адилет болбой эл жарыбайт деп койгон. Эл байлыгы адилет, таянычы калыстык, келечеги акыйкат. Нарт кандай, көрдүңүзбү? Манасты жараткан, колону жараткан. Кыргыз берки дөңгөлөктү биринчи ойлоп тапкан Хакасияда деп орустун академиктери азыр айтып атат. Баары артыкчылык да. Анан эң негизи кыргыз дүйнөкөр болгон эмес. Көчмөн турмушта сен дүйнө чогулта албайсың да. Ошон үчүн кыргыздын рухий дүйнө, кыргыз бийик бааланган. Өлүк дүйнөгө кыргыз көп анча кызыккан эмес. Мына көп артыкчылыктар бар. Биз ошонун баарын баалабай, бартабай, билбей, азыр батыштын цивилизациясына кошулабыз деп бир даанышман айткан экен, батыштын канализациясына кошулуп алдык деп. Туура, батыштын канализациясына кошулуп алдык, эми мындан баш тартыш керек. Ага толук мүмкүнчүлүк бар. Биз кайсы билимге кайрылабыз? Мисалы марксизм, ленинизм, социализм деп айтып отурабыз. Капитализм да өзүн доору бүтүт. Анда биз эмнеге, кайсы билим, кайсы окууга биз кайрылышыбыз керек? Ата бабалардын улуу, керес, насаат, үлгү, тажрыйба билимдерине кайрылышыбыз керек. Кыргыз эли сабаттуулугу менен дүйнөдө 12-чи орунда турат. Америка 19-чу орунда, Россия 22-чи орунда, Канада 31-чи орунда, Франция 58-чи орунда турат. Кыргызда бүгүн дагы акыркы торпогун, музоосун, козусун сатса дагы баласын окутат. Бул совет доорунан калган жок бизде. Бизде илгерки биздин доордон 2000 жыл мурун Хакасияда аскага чегилген рун жазуусунан бери бул мындай касиет келатат кыргызда. Биз муну баалабайбыз да. 12-чи орундабыз. Мына Кытай 101-чи орунда, Турция 99-чу орунда турат сабаттуулук менен. Эмне үчүн биз ушуну баалабайбыз? Биз балдарды 10 жыл окутабыз, канча акча жумшайбыз. Ал бойго жетип
элге кызмат кыла турган мезгилде биз айтып атабыз, сен бизге керегиң жок, кет Россияга деп атабыз. Муну кандай деп бааласа болот? Эмне үчүн биз мындай саясат кылабыз? Эмне үчүн бийликти биз ушул жагы менен баалабайбыз? Кара жашик эле кыйратты койротуп көчөгө машина батпай кетти деп эле отура берсек, анда биз эч качан алдыга жылбайбыз. Биз бүгүн тиш чукугуч, тиш паста чыгарбайбыз. Шыпыргыны Өзбекстандан алып келебиз. Эмне үчүн? Анткени бизди ушундай абалга жеткизди бир жагынан. Бирок 30 жыл бизге бир топ эле сабак болду да. Бул сабактан бир мындай жыйынтык чыгарышыбыз керек да. Жыйынтык чыгарсак, биз көп нерсеге бөлөкчө көз караш менен мамиле кылышыбыз керек. Бирок бул жаңылануунун эң башында тарых турат, салт турат. Кыргыздын өзгөчөлүгү, кыргыздын касиети, кыргыздын улуулугу, даанышмандыгы бизге үлгү да. Биз эмне үчүн бул керемет мурасты пайдаланбайбыз дагы? Болбой эле кайта тиги батыштан муногу балдарды мыйзамды сакташ керек, балдарга кол тийгизбеш керек, анан кийин гендер деп атабыз. Кыргыз гендердин саясатка келгенде, кыргыз мынтип айткан: аял көл деген, эркек сел деген. Аялдын тилеги күчтүү, эркектин билеги күчтүү деген. Эч качан кыргыз аялды эркекке тең деп айткан эмес. Эркектен өйдө деген. Өйдө деген. Азыр батыш тең деп эле гендер деп жүргүзүп атат. Батыштын, демек батыштын акылына кыргыз муктаж эмес экен. Муктаж эмес. Эмнени алыш керек? Менеджмент, логистика, анан кийин маркетинг, анан акча жүгүртүү, банк кызматтарын. Бирок мунун баары элге кызмат кылыш керек. Олигархтарга эмес, депутаттарга эмес, министрлерге эмес, капчыктууларга эмес. Мына кыргыз ошон үчүн айткан: эл байлыгы, адилет, таянычы калыстык, келечеги акыйкат деп койгон да. Мына акыйкат, адилеттүүлүк болсо, кыргыз өнүгүп өсөт. Кыргызды эч ким этегинен кармап токтото албайт. Анын үстүнөн 2000 жыл мурун ыйык китепте мынтип жазылган экен: адамзатты акыр заманда Манас элинин урпактары сактап калат деп. Ма ошону китепти колуна кармап 70-тен ашып калган бир ардегер кемпир мага айтып атпайбы: силер өзүңөрдү билбейсиңер дейт, ким экенсиңер дейт. Жараткан дейт сизди атайын обочорок, тоодо, кокту, колоттордо сактап турат дейт. Адамзат бир буту салаңдап, тозокко салаңдап жакын болгондо силер ошол акыр замандан куткарып каласыңар дейт орус кемпир. Көрүңөрбү? Агаяктан алдыңар десем, киши айтып атат да, баш мыйзамдын башына преамбуласын ушинтип жазып койгула: адамзатты акыр заманда Манас элинин урпактары сактап калат деп. Анан мен сурадым: макул, жазалы, кантип далилдейбиз? Эмненин негизинде жаздык дейбиз? Десем айтып атпайбы? Мына китепте турбайбы? Человечество от апокалипсиса спасут потомки племени Манасе деп турат. Барбы ошол китеп? Ошол китеп, ошо кемпирде мен кийин издесем Россияга көчүп кетиптир. Таппай калдым. Татьяна Журавкина Киршолкто жашаган аял киши баш мыйзамдын долбоорун талкуулап атсак кат жазыптыр: силер баш мыйзамдын башына ушинтип жазып койгула: адамзатты акыр заманда Манас элинин урпактары сактап калат деп. Мен сурасам айтып атат: бул илгери эле айтылган дейт. Илгери эле айтылган дейт. Мына жана Арилер Ару деген мен бир чоң передачам бар, YouTube'да жүрөт. Арда дагы бу кыргыз адамдын көңүлүн калтырба дейт. Кыргыз ушундай да, адамдын көңүлүн калтырба, шагын сындырба дейт. Эмне деген улуулук? Эмне деген улуулук? Же болбосо мына урук болуп тукум болбой калыптыр дейт. Урук менен тукумдун айырмасы кандай? Тукум деп ис калтырган адамды, ис калтырган деп кимди баалайт? Көз өтсө дагы элге кылган кызматы, айткан сөзү, өнөрү эл оозунда, эл ичинде жашай берген адамды ис калтырган дейт. Кандай нарк? Биз ушундай нарк менен бабаларыбыз жашаган. Азыр эмне кылып атабыз биз? Көрүнгөнгө кошоматтанып, көрүнгөндү ээчип, этегине илешип жүрөбүз. Бизге уят мындай. Биз деги намыс деген сөздү унуттук. Депутаттар дагы, бийлик башындагылар дагы намыс, уят деген сөздү колдонбой калдык азыр.
Буга чейин сөздөрүңүздө эң баалуу кыргыздын көп артыкчылыктарын айтып өттүңүз. Ошол артыкчылыктар азыр кыргыздарда барбы? Бар. Элет шартында. Тоо таш айылда бар. Бирок заман андай адамдарды баалабай калды. Андай адамдар азыр кыйын турмушка учурап калды. Себеби азыр баягы ууру кескилердин шылуун, шумпай, шүмшүктөрдүн доору болду да. Жакшылар кыйналып, жакшылар абдан жарды болуп калдык азыр. Себеби азыр ким депутат? Капчыгы чоң адам депутат. Илгери кандай эле? Илгери биздин бабаларыбыз соодагерлерди жаман көз менен карачы. Балаңды бузам десең базарга жибердичи кыргыз. Көрдүңүзбү кандай болгон кыргыз? Кыргыз эмне деп айткан? Куу дүйнөнүн түбүнө тулпар минсең жетпесиң деген. Куу дүйнөнүн кулу болуп калыптыр деген. Ушул сөздөр кандай нарк? Азыр биз баалуу адамдар, депутаттар ким? Бизнесмендер, мүмкүн таза иштегендер, мүмкүн эл казынасынан колун салып алгандар. Ошолор даңктуу болуп атат. Ошолор бактуу болуп атат. Эгерде улутка бирөө күйсө, аны улутчул деп жамандайт. Ушунун кесепети бүгүн турмушта көрүп атабыз. Арбактар тууралуу. Арбак деген бар, арбак урат деген сөз бар депчи. Деги эле ушул сөзгө кантип точка койсок болот? Чын эле арбактар барбы же жокпу? Мен оюмча, эл бүгүн дагы эле болсо бата кылганда арбактарына бата кылат. Бүгүн ушул 30 жыл мынагу батыштын ыплас саясатына, капитализмдин ыплас ыкмаларына басылып көмүлүп калган кыргыз бүгүн да болсо бата кылса, арбакка бата кылат. Арбакка бата кылат. Эми бу жерде маселе мындай. Биздин бабаларыбыз даанышмандык менен дөбө мүрзөлөрдү 6000 жыл мурда кура баштаган экен. Эмне үчүн? Анткени эгерде бейитти белгилеп койбосоң, 1 жылдан кийин кантип ага аш бересиң, кай жерге барып бата кыласың, көрбөйсүңөрбү кандай? Араб өлкөлөрдө арде кумдуу жерде билесиз. Шамал биягынан согот, тиягынан согот, канча дөбө кылбасаң дагы иси калбай калат да. Бизде дөбө маданиятты жараткан, дөбө мүрзөлөрдөн башталган. Дөбө мүрзөнү эмне үчүн кылган? Ошол ис орду белгилүү болсун деп. Ал жерге келип арбактарга таазим кылган. Эмне үчүн арбактар? Себеби улуу муундардын үлгүсүн ыйык тутуп жүрөлүк деген ишеним болгон. Бул ишеним илим азыр көп нерсени билбейт. Мына кээде бир аян түшөт, кээ бир адамдарга, манасчыларга, өнөрлүү адамдарга, жөн адамдарга эле түшөт. Аян, белги, арбактар келет. Анан ошол турмушка ашып атпайбы? Муну кантип түшүндүрсө болот? Илим көп нерсени билбейт. Мисалы, көз тийгенди медицина тааныбайт азыр. Киринелеп калыптыр деп коет. Жоксо эпкин уруп кетиптир деп коет. Биздин бабаларыбыз муну жакшы билген, муну турмушта эске алып жүргөн, дайымата жашаган. Ошон үчүн арбакка болгон ишенимди кыргыз элинде совет бийлиги да жок кыла алган эмес. 70 жыл бою камап, атып, партиядан чыгарып, ошондо да кыргыз арып тияка арбакка бата кылып жүргөн. Биринчи мына Зеланд деген окумуштуу 1880 жылы китеп чыгарыптыр кыргыздар жөнүндө. Ошондо айтып атат. Кыргыздын сөөгүн алуу мүмкүн эмес дейт. Анткени булардын бейиттери дейт, ыйык дейт. Ыйык дейт. Буларды эч ким жолой албайт. Эч ким сөөгүн алуу мүмкүн эмес. Ал өзү врач экен, анан мына баш сүйөктүн чен өлчөмдөрүн изилдеп, ошо кыргыздын сөөгүн алуу мүмкүн эмес. Мындай ыйык жер дейт. Булар кыргыздарда мындан ыйык жер жок дейт. Ата бабалардын бейитинен ыйык жер жок дейт. Ошону сакташ керек. Себеби илим дагы көп нерсени ачыла элек. Бирок арбактар колдогондо кыргыз менин оюмча 90% ишенет бүгүн. Кой десең дагы ишенет. Кой токтот десең дагы ишенет. Ушундай. Сизге агай көрсөтүүнүн соңунда эркин микрофон. Ушул урукка да салт нарк боюнча.
Биз жанатан бери көп нерсе көп эле айттык нарк салт жөнүндө. Мындайда салт деген бул жалаң эле билим эмес. Бул кыргыз үчүн турмушка, тутка, өмүргө өзөк болуп келген. Биз ошондой ыйыктыкка жетишибиз керек. Албетте заман өзгөрүлүп атат. Мынагу учурдагы мезгилге туура келбегендерди эс акылыбыз менен өзүбүз, мисалы азыр маркумга илгеркиде кийит илбей калды. Анткени кийиткенен да илгери кийит жок эле. Бул эми заманга туура келбей калды. Алардын баарын коюп, бирок адамды адам кылып жана адамча жашоо кылган салттын баарысын биз ыйык тутуп, түбөлүк деп, даңазалап, даңктап ошо менен жашашыбыз керек. Биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун кыргыздын үрп каадасы, салты, наркы тууралуу айткан сөздөрүн кулак менен угуп, жүрөк менен туюп туралы. Биздин кийинки темабыз адамдын оң жана терс сапаттары тууралуу маек куралы. Дастан агай, кайрадан эфирде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.